Саламатсыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүз биз өзгөчө маек чыгарылыш десек болот. Анткени жаш ишкерлер, бир тууган ишкерлерди бир тууган тайкеси ири суммадагы акча алдап кеткен экен да. Ушунун арасында жүгүрүп жүрүшүп 2 жылдай убакыт өттүр, бирок эч кандай майынан чыкпай, акырая келип коомчулукка чыгууну туура көрүштү. Бүгүнкү берүүбүздө бул ушул жагдайды алдамчылыкты кенен чагдырып беребиз. Сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Биздин бир тууган тайкебиз, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Сагынбек Келдибаев, баласы Өкө Семик Келдибаев өкө 610 миң доллар алдап кетти. Качаңар жакшы иштеп атат, анда эч кыжат. Мен силердин бир тууган тайкебиңерди алдамак белем деп бизди суротуп койду. Ар кандай шылтоолорду айтып баштап туруп, анан баласын качырып жибериптир да. Бул ошол күндөрү бул баласынын документациясын даярдап, баласы уже качырууга даярданып жүрүшкөн экен. Бизге наоборот угрозаларды айта баштады, бизди коркутуп, үркүтүүлөп баштады. Мен экс депутаттын статусум бар. Мен силерди керек болсо любой күч органына кайрылгыла, мен силерди мынтип кылам, тигинтип кылам. Мактанып сөйлөп, $1 миллион, $1,5 миллионга мен үй куруп атамын, 30 сотикке чейин деп ушу Каякта алдым? Бишкек шаарында, ошо элиталык райондордун. Мен ошо Майыс Келбаевдин өзүнүн оозунан угуп жүргөн сөз эми бул биздин туугандардын баардыгы эле билсе керек. Ошол көп жылдан бери айтып жүрөт, ошо Райым Матаев менен жакын дос болом депчи. Анан Райым Матаев аркылуу биз ошол Эркештамга барып отурганмын деген сөздөрдү угуп эле жүрөбүз да. Анан жарым кыргыз эли тааныйт. Полковник болсом өзүм, анан биз кантип бул Сактан Келдибаев бул инисин айтып атат. Бул действующий азыркы айыл өкмөтү болот Куршапта. Бизге келген маалымат боюнча ошол Таштанова Гүлжамалга экс депутаттын аялы акчаны карматып туруп, бул жактан кантип четишкенин билбейбиз. Биз флажокторду бүт алдырып туруп, качып жиберишти. ал жерге барып жалган менен арыз жазып бизди каматканга аракет кылып жүрдү да. Военный прокурор, аскер прокуратурасынын кызматкери Ботобаев Жахангир Зухридинович деген бир сотрудник военный прокуратуры ошол кирип жашап жүрөт да ошол жерде. Бизге ошол кызык да, биз түшүнбөй атабыз. Келбаевдин үйүндө Жахангир Ботобаев аттуу аскер прокурор жашап жүрөт. Ошол жашап жүрөт. Мына бийлик алмашып кетсе, жаңы бийлик келе турган болсо силер менен башкача сүйлөшөбүз. Бизди кутул деп да, бизди жок кылгысы келип турат да, булар жанагы келбейбиз деп, мен ушул жакта бол, мен калам, мен барбайм. Мен арабтардын мүзөсүнө бизди коюп коет. Биз арабтардын мүзөсүнө уже аялын айтып атат да, Гүлжамал Таштанова экөөбүз жер сүйлөшүп койдук. Ушул жакка биз сөөгүз жакта калат деп, ошентип аудиозапись өтүп коюптур. Урматтуу коноктор, биздин студияга кош келдиңиздер. Эми аябай ири суммадагы акчага бир тууган тайкебиз алдап кетти деп бизге кайрылдыңыздар. Эми алгачкы эле суроо, көрүүчүлөр деле бул суроону берет. Эмне себептен өзүңөрдүн атыңарды атабай, жүзүңөрдү жаап чыгууну сурандыңар? Себеби эмнеде? Ошону кыска айтып койсоңуздар. Себеби бул биринчиден бул биздин өзүнүн алдыда келечек коопчулук жагына караштырдык. Анан бул биринчи бөлүм деп биз ойлоп атабыз. Кийинки бөлүмдөрүндө уже ачык, баардыгы ачык болот деп. Коопсуздук маселеси, анан эгер жыйынтык чыкпаса кийинкилерде ачык айкын айтып берүүгө даярсыңар. Баардыгы даярбыз. Түшүнүктүү. Бир тууган тайкеңер мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты экен, Сагынбек Келдибаев. Силерди канча $1000 долларга алдап кетти? Биздин бир тууган тайкебиз, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Сагынбек Келдибаев, баласы Өкө Семик Келдибаев өкө $610 миң алдап кетти. Бир тууган иним экөөбүздү алдап Америка Кошмо Штатына чыгып кетишти да. Азыркы күндө ошол жакта жашап жатышат. Үй бүлөсү мененби? Ошол үй бүлөсү ошол жакта жашап, ошол жакта өздөрүнүн бизнестерин тургузуп, аябай чоң бизнестерди жасап жүрүшөт. Анан окуяга токтолсоңор, эмне болду эле? Кантип $600 миң алдап койдуңуздар? Эми бул кичинекей сумма эмес, ири сумма. Эмне болду эле? Окуяга кенен токтолсоңуздар. Биз мына ушул бир тууган иним экөөбүз 10 жылдан бери Россия Федерациясында Красноярский шаарында иштеп жүргөнбүз. Ал жакта мындай дордой сыяктуу базар болчу. Мындай айтканда ден соолугубузду кетирип, суук жерде ал жер, эшикте туруп, 10 жыл ошол жерде иштеп, кичине аз-маз болсо да бутузга туруп, бул жакка келип, ошол аз-аздан Кыргызстанда бизнес машина бизнес десек болот, машина алып сатуу бизнесин ачып иштеп жүргөнбүз. Анан бизге аралашып, мына экс депутат Келдибаев Сагындыктын баласы Семик Келдибаев аралашып, биздин машинабызды бул жакта сатып жүргөн да. Бишкекте сатып жүрүп, биз ал мезгилде Оштодо жашачубуз. Кээде биз Оштон келбей калган мезгилде ал өзү сатып жүргөн да, баласыча. Бул жакта сатып жүрүп эле, анан күндөрдүн биринде эле ошол
кичине связьдан качып, уже связьга чыкпай, телефонун албай ушундай бир шектерди жаратып баштады. Анан биз башында эми атасы менен чогуу баштаганбыз да, атасы кепилдик берип турган. Атасына сразу эле атасына чыктык бир тууган тайкебизге. Атасына чыгып, сен телефонду албай ушундай болуп атат, сиздин кандай бир бир мындай маалымат барбы, эмнеге мындай болуп атат, осы биз бир барайлык десек, эч кандай сарсана болбогула, баардыгы под контролем деп айтканда, орусча айткандачы. Ал азыр силердин акчаңарды азыр обмен валют услугасына киргизип коюп, ошол жерде иштеп атат. Акчаңар жакшы иштеп атат, анда эч кыжаат болбойт. Мен силердин бир тууган тайкебиз, мен силерди алдамак билем деп бизди соротуп койду. Ошол соротуп койду, анан биз ошол боюнча дагы көңүлү ток болуп жүрдүк, акчабыз иштеп атат деп. Жүрсөк, ошол күндөрдүн биринде ошол биз угуп калдык. Атасы чалып эле, ар кайсы бир шылтоону айтып эле, мындан кийин мен менен сүйлөшөсүңөр, мен балама чалбагыла. Балам өзү баласы такыр эле жооп бербей калды. Такыр жооп бербей, телефондорун өчүрүп, жок болуп кетти баласычы. Анан атасы менен сүйлөшүп аттыңар. Атасы менен сүйлөшүп баштадык. Байланышка чыгып аттыбы атасы? Атасы менен байланышканбыз. Атасы бизге чалып ар кандай шылтоолорду айта баштады. Бизди бирөө алдап кетти дейт, анан бир туруп биз акчаны бир жака киргизип койдук дейт. Ушундай ар кандай биринө төп келбеген шылтоолорду айта баштады да. Анан эмне болду анан? Ар кандай шылтоолорду айтып баштап туруп, анан баласын качырып жибериптир да. Бул ошол күндөрү бул баласынын документациясын даярдап, баласы уже качырууга даярданып жүрүшкөн экен. Булар мурда эле даярданып жүргөн экен да. Бунун чоң баласы андан 3-4 ай мурда Америкада, ошол Чикагода барып иш баштап жүргөн баласы, чоң баласы ошол жакта болчу. Улуу баласы. Ооба, булар даярданып эле жүргөн экен ошол. Биз алаксытып, обмен валют нарак-берак деп ар кандай бир шылтоолорду айтып, бизге ошол акчаларыбызды алып эле чыгып кеткенге даярданып жүрүшкөн экен. Бирок силер кеч билип калдыңар. Биз кеч билип калдык. Баласын чыгарып жиберди, анан биз уже башка бир кишилерди да алдаган экен, алардан угуп калдык баласын чыгарып ийгенин. Анан биз шек санап атасына чыгып баштадык, тынчсызданып атасына чыгып баштаганда, атасы мындан кийин мен менен сүйлөшөсүңөр, балама чалбагыла деп, мындай только мен менен сүйлөшкөн, мен чалбагыла, мен менен сүйлөшөңөр. Мен менен сүйлөшөсүңөр, акчаңарды мен коюп беремин, 610 000 долларыңарды менден аласыңар деп, ал жерде да кайра кепилдик берип, сөзүн берген. Анан биз убакыт өткөн сайын биз шек санап баштадык, уже качып баштадык, уже сезет го, биз сезип баштадык. Анан биз чото бул качып кеткиде деп туруп, биз аны күч органдарына биз кайрылабыз, мындай кете турса биздин акчабызды коюп бергиле, биз тынчсызданып баштадык. Тим более бул жерде биздин дос балдарыбыздын акчалары бар болчу да. Ошо Кореядан салган, машина салган. 610 000 доллардын ичинде башкалардын да акчалары бар. Башкалардын да акчалары бар. Башка биздин досторубуздун да акчалары бар болчу. Алар чалып баштады, тынчсызданып баштадык. Анан биз атасына чалып, уже атасы менен уже жакшы сүйлөшүүгө уже келе албай калдык да, уже чакыр күндөрү. Урушуп баштадыңар. Уже урушуп баштадык. Бизге наоборот угрозаларды айта баштады. Бизди коркутуп, үргүтүлө баштады. Мен экс депутатмын, статусум бар. Мен силерди керек болсо любой күч органына кайрылгыла, мен силерди мынтип коем, тигинтип коем. Кааласаң Ташиевке кайрыл, кааласаң Жапаровго кайрыл. Мен статусум бар, мен любой жерин оозун жаап коем. Бекер уят болуп каласыңар деп, ушундай бир коркутуп үркүтүүлөр кайра башталды. Анан биз не кылышыбызды билбей, анан андай үстүнөн жазабыз деп туугандарга, аксакалдарга кайрылдык. Биз анда жазабыз үстүнөн депчи, арызданабыз. Көйгөй болуп атат деп, эми апаңардын бир тууган иниси туугандарга кайрылып, чогул чечели деп аракет кылдыңарбы дейин деп сурайын деп аткам да. Ошо эмне болду? Чогулдуңарбы? Чогулуп, ошентип аракет кылып баштадык. Туугандар менен чогулганда, ошол бир тууганыбыз мына Сагындык Келдибаевдин бир тууган иниси бажы кызматкери, өмүр бою бажы кызматкерин иштеген Келдибаев Манияз Аширалиевич деген бир тууган иниси бар. Ошо менен азыркы Өзгөн районуна караштуу Куршап айыл өкмөтүнүн башчысы Келдибаев Сактан Аширалиевич деген бир тууган иниси ушул экөө келип биз үйүнө чакырышты, келгиле сүйлөшөлү деп. Биз сүйлөшүүгө бардык, мен ата энемди алып алып, менин төртөөбүз бардык. Ал жерде сүйлөшүп отурганда айтышты, биз кепилдик беребиз. Ошо Манияз Келдибаев менен Сактан Келдибаев айтып атабы? Ошол айтып атат, ошол экөө чакырып. Кысырма айта кетсек, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, биз информация карадык интернетте. 2020-жылы бул Сагындык Келдибаевдин бир тууган иниси Манияз Келдибаев пара алууга шектелип кармалган, бирок 2022-жылы кайра жогорку сот тарабынан толугу менен акталып кеткен да. Бул маалыматтар бул жалпыга маалымдоо каражаттарында жүрөт, карап окусаңыздар болот. Азыр сиздерге да ошол маалыматты коюп коебуз. Муну ошол убакта баарынан чыккан экен, ушу Манияз Келдибаев кармалган депчи. Ошол тайкеңер болуп атат да. Ошол тайкеңер болуп атат. Бул анан кепилдик алышты алар. Биз мына турабыз, төлөп берет, коркпогула деп.
кепилдик алышты, тем более биз ал акчаңар биз үчүн мындай эле акча деп айтты да, мындай аз суммада эле акча деп. Алар эми действительно биз аларга ишенебиз, мегден алар укмуш мындай бай адамдар да. Ошондон токтолсо, 610 миң доллар Манияз Келдибаев менен Сактан Келдибаевге аз эле акчабы? Аз эле акча да, алар биз эми жакын тууган болгондуктан биз билебиз да. Билесиңер да. Мисалга айтсак, Сактан Келдибаевдин өзүнүн заводдору, цехтери бар да, окшоп да. Анан чоң карьерлерди бул ошол айыл өкмөт болуп турганда алдыбы, ошол же экс депутат болуп турганда алыштуу, чоң карьерлери бар. Мындайча айтканда, баягы ташты чукуп эле сатышат да, сары таш травертинде окуп коюшат. Ошондо чоң бизнестери бар булардынчы. Анан эми биз жакын тууган болгону билебиз, Бишкек шаарында кандай үйлөрү бар, кандай байлыктары бар. Сактан Келдибаевдин Ош шаарында кандай кымбат үйлөрү, машиналары бар, автоунааларычы. Манияз Келдибаев. Манияз Келдибаев токтолсок, бул эми бажы кызматкери. Бул 20 жылдан бери өзү отурган жерде айтып отурат. Полковникмин мен 20 жылдан бери бажы кызматкери мен деп ушинтип мактанып сүйлөп отурган жердечи. Бир дагы бизнес чөйрөсүндө бир күндө аралашпаган киши бул. Байлыгы айтып отсок, байлык эми мындай айтканда өтө жакшы да, өтө жакшы состоянияда булчу. Биз бажы дегенде эле Райым Матраимовду элестетебиз да. Кандай күрөш болуп атат. Азыр мисалы мамлекетте бир катар мисалы 37 миллион доллардан ашык мүлкүн мамлекетке алды да. Бир катар канча жумушчулар ошол Райым Матраимов менен байланышы бар деп жумуштарынан кетти да. Эмнеге Манияз Келдибаевдин ушул аты чыкпай келет, ушул бийликтеп көрдүңөрбү, сурап көрдүңөрбү, эмнеге чыкпайт? Эгер сиз айтып атканда байлыктар болсо, өмүр бою бажыда эле иштеп, мамлекеттик кызматта бир белгилүү бир айлык менен. Ошол бизге да ошол кызык, ошол суроо бизге да кызык. Эмнеге бунун аты чыкпайт? Бул тем более ошол чоң Иркиштам деген чоң посттордо начальник смена болуп турган, чоң терминалдарда оштоо турганда, чоң только ошо чоң жерлерде иштеген, чоң посттордо начальник смена болуп турган киши. Анан эми Ош шаарында, элитный райондордо, Бишкек шаарында, элитный райондордо укмуштуудай үйлөрү бар, жерлери бар да, биз жакын тууган болгондуктан биз билебиз да. Баалар кандай билет? Айдап жүргөн автоунааларын айтпай эле коеюн, эми эң бериси дегенде 150 миң доллар. Мисал келтирип кетсеңиз. Эми азыркы жашап аткан үй деле, азыркы жашап аткан элиталык үй деле где-то бир 400 миң долларга жашайт да. Жашап аткан үйү. Азыр салып бүтүрүп аткан үйү өзү мактанып сүйлөйт, $1 миллион, $1,5 миллион мен үй куруп атамын, 30 сотикке чейин деп ушул каякта ал үй? Бишкек шаарында ошо элиталык райондордун бирин айтат. Эми ал жерде толук маалымат пока бербей турайын, кийинки чыгарылышта, кийинки бөлүмдө бүт ачык айкын бүтүр точкасына чейин айтып беребиз да. Сизге сурайын деп атам да, ошол Манияз Келдибаевди отпайсызбы? Ошол Райым Матраимовду тааныйбы? Ошо менен бир карым катнашым бар деп өзүңүздөрчө отуруп калганда айтчу беле, айтып калчу беле, мактанып калчу беле дегендейчи эми ба? Биз эми таанышмын дегендей. Биз эми мындай жалган эмеспи, уккан именно ошо Манияз Келдибаевдин өзүнүн оозунан угуп жүргөн сөз эми буну биздин туугандардын баардыгы эле билсе керек. Ошол көп жылдан бери айтып жүрөт, ошо Райым Матраимов менен жакын дос болом депчи. Анан Райым Матраимов аркылуу биз ошол Эркештамга барып отурганмын деген сөздөрдү угуп эле жүрөбүз да. Анан чындыгында экөө дос эмеспи, мен ага кепилдик бере албайм. Сизге эле ушул суроо кандай? Эми биз чогуу чай ичип отурганда көпчүлүк жакын тууган болгондуктан отурганда айтып калчу, ошол мен жакын досум болот, анан мамилебиз аябай жакын, мындай тиңдей деп айтып жүргөн, угуп эле жүргөнбүз да. Бирок ал кишини мен лично өзүм жанынан көргөн да эмесмин, тааныбайт дагы экенмин. Эл катарында угуп жүрөбүз да. Бирок жанагы тизмелердин арасынан ошол Манияз Келдибаевдин чыкпай жатканына таң калбай элесиңерби? Таң калып атабыз. Эмнеге депчи, мындай кичинекей эле бир сотрудник, инспекторлор иштен кетип, үстүнө иш козголуп, мындай болуп атат. Анан эмнеге бул мындай көрүнүктүү да бул деп айтсак болот да, көрүнүктүү бул бажы кызматкери эмне үчүн мындай аты чыкпай жүрөт депчи, же өзү постоянно мактанып айткандай мен акчасына ишенет да, акчам көп дегендей кылып, мен любой жерде, любой органга кайрылып мен акча менен жаап коем, өзүңөр уят болуп каласыңар деп ушинтип сүйлөчү да. Ама может ошентип жаап келип атабы, же кандай бир аңгал жагат. Анан келелдим ишке. Туугандар чогулдуңар, экөө кепилдик алды, сүйлөшүү болду. Анан эмне болду? Сүйлөшүү болду, экөө кепилдикти алды. Анан биз эмнеге ишенип калдык бул жерде? Биздин ошол жерде биздин ката кетиргенибиз, булардын экөө туура эле айтып атат. Биздин $610 миң бул Сактан менен Манияз үчүн бул копейки да.
особенно Манияз Келдибаев үчүн бул кызматкер, өмүр бою кызматкер, таможня кызматында иштеген, бажы кызматында иштеген. Бунун үчүн действительно ал 600 миң доллар копейка эле да. Мен мында уверен айта алам да, жакын тууган болчу бүт билебиз. Ошого ишенип калдык. Ошого ишенип калып жүрө бериптирбиз биз. Ишенип, апамды дагы алдап, буларчы Байланышып турушту да. байланышып турушту. Апамды алдап, апиче дейт да, апиче. Билесиз го биздин состояние мындай кантип биз ушунча мен авторитетим бар, мени жарым кыргыз эли тааныйт. Полковник болсом өзүм, анан биз кантип бул Сактан Келдибаев бул инисин айтып атат. Бул действующий азыркы айыл өкмөтү болуп атса Куршапта. Биз эмне өзүбүздүн ушинтип качтап топтогон авторитетибизди төгүп таштамак белек деп, чөмүчтөп депчи. Ошентип сүйлөгөндө просто азыр өз оюна коюп коелук, кичине убакыт өзүнө келет, сүйлөшөбүз, жаап коебуз. Вообще кабатыр болбогу деп кепилдик берген, биз ишенип калдык. Анан кийин күндөрдүн биринде чалсак албай, булар дагы вообще телефонду албай кача башташты. Сураштырып келсек, булар Сагынды Келдибаевди, экс-депутат Сагынды Келдибаевди билетин алып берип, ал мезгилде ошол ПЦР тестин чыгарбайт эле, ПЦР тесттерин даярдап туруп, түнү менен качырып жибериштир. Качырып жиберип, Стамбулга учур ийиштир таңгымал 6-да, ошол 7 февраль күнү. Сиздер кеч билип калдыңыздарбы? Биз кийин билип калдык. Качкандан кийин билип калдык да. Кийин булар Ташкентте биз уже УКМКга кайрылып, арыз жазып, уже ошол билгенден УКМКга кайрылдыңар арыз менен, биз билгенден кийин биз уже башка жол көрбөй калдык да. Анан УКМКга кайрылдык. УКМКга кайрылып, арыз жаздык бала жөкөнүн үстүнөн. Арыз жазып, анан ушул эки инисин да кошуп жаздык. Булар кепилдик берип туруп, качырып жиберишти деп. Ошол мезгилде бул Манияз Келдибаев менен Сактан Келдибаев, мынабы Сагынды Келдибаев менен жана баласы экөө Сымык Келдибаев менен тыгыз байланышта болуп турган. Экөө биринчи Ташкентке качкан баласы, тактап кетейин. Сагынды Келдибаев Стамбулга качкан. Кийин экөө дальше кете албай калыштыбы, ал жагын биз билбейт экенбиз. Кайра Ташкентке келип, баласы экөө Ташкентте баласынын жанагы Америкага чыгарып иштин бир жолдорун караштырып, булар ошо Ташкентте жашап жүрүшүптүр да. Булар Манияз менен Сактан келип, бунун баардыгын 100% билип, булар менен тыгыз байланышта болгон. Байланышта болуп турушкан, бизге айткан эмес да. Биз да тескерисинче бизди алаксытып, соротуп, анан алар Америкага чыгып кеткенден кийин анан биз билип калдык да. УКМКга кайрылдыңар, анан эмне болду? УКМКга кайрылдык. УКМК кызматкерлери аябай жакшы иштеп беришти. Ишти козгоп беришти баласына, ишти козгоп, статья ошо мошенничество менен. Анан ошо баласынын атында мына чоң үйү бар экен, ошол үйдүн арестке коюп бүт немелерди карашты, булардын атында эмне банковский счетторун карашты, эмне мүлктөр бар, бүт караганда ошол үйү чыкты. Ошол үйүн арестке коюп, жакшы кызмат өтөп беришти. Анан мына экинисин дагы биз жазганбыз да, ушул экөө кепилдик берген, ушул экөө качырып жиберишти, азыр экөө байланышта деп. Чакырышты, суралды, анан экөө келип УКМКга келип. Ошол мезгилде мен адашпасам 30-31 апрель болчу. Мына майский майрамдардын алды болчу да. Анан сүйлөшүүгө келип, алар адвокаттар менен келди. Анан 12 майга биз келебиз. Булардын ошол Сагынды Келдибаев менен Сактан Келдибаевдин ортосунда заводу бар. Завод дейбиз, цех бар, ташты кесип чыгарган станоктор бар да, цехтер бар, чоң. Куршапта. Ошону сатабыз, 700 миң долларга клиент чыгып атат. Ошону сатып туруп, иште 12 майга келип, ишиңерди жаап, акчаңарды кайтарып беребиз деп кепилдик алып туруп кетишкен. 12 майга биз күтүп келсек, эч кандай майнап чыккан жок. Тескерисинче булар ошол заводду, цехти сатып туруп, ошол мезгилде УКМК тарабынан Келдибаев Сагындыктын аялы Таштанова Гүлжамал бала чакасы менен бул жакта флажок коюлуп, биякта Бишкектен чыга албайт болчу. Бишкектен чыга албайт болчу, а булар тескерисинче 12 майга чейин заводду саткан, өздөрү айткандай клиенти бар экен эле. Сатып туруп 700 миң долларды бизге келген маалымат боюнча ошол Таштанова Гүлжамалга, экс-депутаттын аялы, акчаны карматып туруп, бул жактан кантип четишкен билбейбиз биз, флажокторун бүт алдырып туруп, качырып жиберишти. Ошол бала чакасын аялын да качырып жиберди. Именно ошол Келдибаев, Манияз менен Келдибаев Сактан экөө. Мен толуктап койсом болобу? Толуктаңыз. Азыр бул жерде толуктап кетчү нерсе бар. Биз бияктан УКМКга кайрылганга чейин бул мындай болгондо, Сагынды Келдибаев бүт элек ремонт болуп элек курулуп жаткан үйдөн бизге 3 комнат Ош шаарынан квартира өткөзүп берген. Ошол баягы карыздын эсебинен бүт элек курулуп жаткан үйдөн ошол үйдү өткөзүп берип аткан маалда биз
Сагындык Келдибаев, Сактан Келдибаев, мен ата-энем, агам болуп 5-6 отуруп сүйлөшүлгөн. Сүйлөшүү жүргүзүп, ошол жерде өз ыктыяры менен барып Сагындык Келдибаевдин аялды өткөзүп берген. Таштанова Гүлжамал. Гүлжамал барып, ошол домдун сатуу бөлүмүнө барып, өз колу менен түшүндүрмө кат жазып берип, бүт нерсесин өткөзүп, ыктыяры менен өткөзүп берген. Өткөрүп берген. Андан кийин эле биз ошол УКМКга кайрылганга чейин өткөзүп берип алып туруп эле, арадан бир 10-15 күн өтпөй кайра биздин үстүбүздөн арыз жазды. Мен Таштанова Гүлжамал Бишкек шаарынан Ош шаарына учуп барсам, эки чоочун бала менин колуман кармап алып, бычак менен коркутуп, пистолет такап, кол бутун байлап, жалган жала менен. Буну азыр ошол Ош шаарында ГУВДдун архивинен дагы алып тапсак болот, бул арыздычы. Бизде бар, биз чыгарып койгонбуз. Бизде бүт тастыктоочу материалдар бар. Ал жерге барып жалган жала менен арыз жазып, бизди каматканга аракет кылып жүрдү да. Бияктан Бишкек шаарына келип чоңдорго айтып, ар кимди ортого салып, бизди каматканга аракет кылып жүрдү. Андан кийин гана биз барып тургандан, значит, булар жакшы жагы менен чече албайт экен. Биз далилдердин баарын көрсөтүп берген. Видео тасма, аудио тасма, запистер, бүт бардык доказательстволор бар. Распискаларынан бери. Даже ошол үйдө отуруп, Сактан Келдибаевдин үйүндө отуруп сүйлөшүү жүргүзгөн моментте, булар үйүндө өткөзүп берип аткан моментти, сүйлөшүп аткан моменттеги бүт аудио запистер бар бизде. Ушул убакка чейин кайерде кандай сөз болгон, камалып кетпесиңер да? Ал болбогондо камалып кетмек элек. Андан кийин биз буларды УКМКга арыз, булардын үстүнөн УКМКга арыз менен кайрылганда, Сактан Келдибаев менен Манияз Келдибаев келип, мондой көрсөтмө берип атат. Силер үйдө, баягы 3 комнат бүт эле үйдү өткөзүп берип атканда, силер Сактан Келдибаевдин үйүндө отурганда жарым саат убакыт берип Келдибаев Сагындык менен Таштанова Гүлжамалга. Жарым сааттын ичинде азыр үйдө өткөзүп бербесеңер, мен силерди бычак менен сайып салам, бычак менен союп салам деп коркуттуңар деп, ал жерде да жалган маалымат берип, жалган көрсөтмө берген да. Иш боюнча жана батир боюнча. Батир боюнча ал жерде да жалган көрсөтмө берип, буну дагы делонун ичинде ошон ставка деп коебузбу? Ошол жерде көрсөтүлгөн. Бул дагы Сактан Келдибаев менен Манияз Келдибаевдин берген көрсөтмөсүндө ушундай көрсөтмө берилген. Бул жалган жалоо да, бул бизде запистер бүт тастыктоочу материалдар бар. Азыр адвокаттар УКМКга чейин болуп атат. Адвокаттарыбыз азыр кат иштеп атат. Ушул Манияз Келдибаев менен Сактан Келдибаевдин үстүнөн ушул ложный показания боюнча бул эми статьялар, бул мындай бир жеңил статья эмес да бул. Ложный заложник, тем более экөө тең мындай айтканда мамлекеттик кызматкерлер да ошондой показания берип атат. Биз алардын бүт көчүрмөлөрүн көтөрүп архивден чыгарып алганбыз да, адвокаттарыбыз чыгарып иштеп атат азыр. Заложник показания деп буларда жооп бериш керек азырчы. Анан жана үйдү айттыңар го. Ал үй дагы эле арестте турабы ошол? Жана сыймыкка баласына таандык үй? Ал үй арестте турат. Азыркы күндө арестте турат, бирок биз эмнеге анчалык бир кызыктар болуп атат? Военный прокурор, аскер прокуратурасынын кызматкери Ботобаев Жахангир Зухридинович деген бир сотрудник военный прокуратуры ошол кирип жашап жүрөт да ошол жерде. Бизге ошол кызыктар, биз түшүнбөй атабыз. Келдибаевдин үйүндө Жахангир Ботобаев аттуу аскер прокурор жашап жүрөт. Ошол жашап жүрөт. Бул прокурор жана азыркы күнгө чейин жашап жүрөт. Өмүрбек Текебаевдин ишин, соттук ишинде катышкан прокурор болсо керек. Биз маалыматтарды көргөнбү? Ошондой биз дагы ошол маалымат көрдүк, эми анан эмне бул? Эмнеге кирип алыптыр? Тактадыңарбы? Эми анын айтышы боюнча бул үйдү сатып алгам деп бир айтат экен, бизге келген маалымат боюнча. Бул үйдү мен квартирант болуп жашап атам деп айтат экен. Анан дагы бир версиясы булар мени $100,000 алдап кеткен. Анан мен кирип жашап алдым дейт экен. Билбейм, азыр биз кандайдыр түшүнбөй калдык. УКМКда биздин дело турган. Генеральный прокуратура тарабынан деп айтышты, делону алып туруп МВДга өткөрүп салды депчи. МВДга өткөрдү, МВДнын сотрудниктери да аябай жакшы иштеп берди. Атасына ишти козгоп беришти, Интерполго, розыскага берди. Анан соттун токтому менен, соттун чыгарган чечими менен булар ошол үйдү тинтүүгө алабыз деп, соттун дагы бир жолу кайталып кетейин, соттун токтому менен барышат. Ошол арестте турган үйгө барат. Барса ошол жерден Ботобаев Жахангир аскер прокуратурасынын сотрудниги чыгып туруп, ошол жерден мындай ар кайсы бир шылтоолорду айтып, мындай киргизбегенге аракет кылат да. Анан милиция кызматкерлери кире албай кетет. Ошол боюнча калып кетти. Азыркы күнгө чейин бирок ошол жерде жашап келет. Ошол аскер прокуратурасынын кызматкери Ботобаев Жахангир бүгүнкү күнгө чейин жашайт ошол жерде.
Эмнеге анчалык биз кызыктар ал. Билбейм, мынтип башы менен мындай орусча айтканда рисковать этип ошол жерде мынтип жашап жүрүп биз түшүнбөй атабыз. Бул эми мыйзам чегинде кандай каралат? Мисалы, генералдык прокуратура барда бар үстүнөн арыз жазган жоксуңарбы? Ушундай жашап алыптыр, кирип алыптыр, биздин иш боюнча ошол шектүүнүн үйүнө кирип алганы кандай деп арыз жазган жоксуңарбы? Арыз менен биз кайрылып бардык. Ошол башкы прокуратурага бардык. Начальник ОВР деп коебу, СБ деп коет экен мындай. Ошол начальник ОВР Урмат фамилиясын унутуп атам. Ошол кишиге биз кайрылганбыз. Кайрылып биз арыз жазуунун үстүндө турсак, ошол аз гана бир 5-10 мүнөттүн убактын ичинде ошол Жахангир Ботобаев деген киши кирип келди. Үстүбүзгө кирип келип эле арыз жазбообузду суранып, мен азыр өзү сурандыбы? Өзү суранды, жазбай тургула, бул чечилет. Мен азыр бул жакка келе айтып, ошол Келдибаев Манияз менен бажы кызматкери сүйлөштүм. Жанагы карьери бар экен, булардын ошо карьерлерин продажага коюптур. Вот уже сделка бүтөт экен. Бүтсө эле акчаңарды коюп беребиз, ушунча жыдааңар, 2-3 күн сабыр кылып койгула деп биз менен кол алышып сөз берген. Биз чыгып кеттик, ошол боюнча эч кандай майнап чыккан жок, ошол боюнча биз калып кеттик. Азыр күнгө чейин демек Жахангир Ботобаев менен Манияз Келдибаевдин бир байланышы бар экен да. Байланышы бар. Ошо Жахангир Ботобаевдин сөзүнө караганда ошентип айтты да. Мен азыр кирип келетип чалып байланыштым, карьер продажа коюптур. Бул вопросту биз жабабыз деп ошентип айткан. Азыр күнгө чейин жашайт ал үйдө. Азыр күнгө чейин жашайт. Анан иш эмне болуп атат? МВДдан токтоп калыптыр, ИИМден, УКМКдан токтоп калыптыр. Азыр эмне болуп атат анан? УКМКдан делону алып туруп МВДга которуп коюшкан. Ошо МВД азыр жанар эмес, же бир эмес болуп ишибиз жатат да. Мына Сактан Келдибаев, Манияз Келдибаев, ал жакта Америкада жүргөн, качып кеткен Келдибаев сагындык. Азыр биз туугандар аркылуу ушундай сөздөрдү угуп атабыз. Жакында же буйруса мындай бийлик алмашып кетсе, жаңы бийлик келе турган болсо силер менен башкача сүйлөшөбүз. Ошол жаңы бийлик келсе, ошондо анан силер менен сүйлөшүүгө барабыз деген ушундай кандайдыр бир коркутууларды жаратып, биз өзүбүздү азыр кооптонуу менен алып жүрүп калдык да. Азыр эми ушундай коркутуу жолун өтө башташты уже. Бизден кутулуунун айласы болуп атабы же кандай болуп атат, бал бизге табышмак болуп атат да. Бизди кутул деп те биз жок кылгысы келип турат да булар. Жанагы менин айтып өткөндөй жогоруда баягы үйдү берип туруп, мынаны алып тургула, ошол карыздан кемитип тургула деп үйдү өздөрү чакырып, өздөрүнүн жакшы ой менен чакырып, бизди алдап чакырып туруп өткөрүп, эч кандай ал жерде бир мындай зордук нерсе жок болчу да. Бирибизди кыйноо деген болгон жок. Эч кандай зордук зомбулук жок эле барып жакшынакай өткөрүп алгандан кийин эртеси күнү бизге үстүбүздөн жазып подставить этип коет. Бул подстава да, бул бизди кайра үстүбүздөн жазып вымогательство деп бизди каматып жибергенге аракет кылышты да буларчы. Азыр ошондой бир жолдорго өтүп алышты. Бизди коркутуп, үркүтүп, чочутуп эле. Азыр коркутуп, үркүтүп болуп атат. Туугандардан да айттырып, коркутуп, үркүтүп азыр учурда коркутуп, үркүтүүгө өтүштү уже. Манияз Келдибаев менен Сактан Келдибаев экөөчү эч кандай азыр байланышыңар жокпу? Эч кандай байланышыбыз жок азыр алар менен. Эмне дегенде алар ошо башында айткан, колуңардан келгенин кылып алгыла. Мен күчүм жетет. Связьдар менен дагы, акча менен дагы биздин күчүбүз жетет. Колуңардан келген, бутуңар жеткен жерге чейин баргыла деп койду да. Азыр сиз кепилдик албадыңыз беле? Бул жагы кандай болуп, биз мындай жалпак тилмен айтканда эркече болбой калып, биз эркече калышпадык беле десек дагы, менин сөзүм жок, колуңан келгенин кылып ал. Эч нерсе калбайсың деп биз мындай тепселеп койду да, мындайча айтканда, биздин укугубузду тепселеп койду да, намысыбызга тийип. Азыр эми мен мындай биздин Кыргызстандагы азыркы болуп аткан бир ачууччулукты айтып кетейинчи. Ушуну баардык кыргызстандык эле билсе керек. Азыр бизде Кыргызстанда мындай ситуация ушундай болуп калыптыр. Кимде акчасы көп болсо, кимдин таанышы күчтүү болсо, ошол эле адамдын иши чечиле турган болуп калыптыр да. Бирок ушул мындай 2021-жылдан баштап президентибиз Садыр Жапаров, УКМК башчысы Камчыбек Ташиев ушулар келгенден кийин бизде ушундай үмүт жаралды. Кудайым буюрса ушундай нерселер жоюлат го деген ойдо турабыз. Ошондой ой менен ушул эмеден пайдаланып кайрылуу президентибиз Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылуу жасап кетет элек. Ушул бизди кабыл алып койсоңуз абдан жакшы болмок. Ботобаев Жахангирди, Келдибаев Маниязды, Келдибаев Сактанды ушундай өзүңүздүн бир эмеңизге алып берсеңиз жакшы болмок эле, иликтөөңүзгө. Азыр биз бул жерде кыскача айтып өтөлү. Кудайым буюрса кийинки чыгарылышта баардык нерсе ачык, айкын, жеринде
бардык нерсесин кимдин эмнеси бар, бардык нерсени көрсөтүп бергенге даярбыз. Кийинки чыгарылышта ошол бардык нерсени ачык чыгарып бергенге даярбыз. Ошону сурайлап атка, эгер экинчи чыгарылышта ушунун баарын ачык, өзүңүз да ачык чыгып, мүлктөрдүн баарын көрсөтүп бергенге даярсыздарбы? Даярбыз. Кандай жол менен булар ушундай состоянияга келишкен, ушунчалык байлык топтошкон булар. Особенно ушу айтып кетейин, Манияз Келдибаев бажы кызматкеринде жүрүп, бизнес чөйрөсүнө аралашпаган киши кандай жол менен, кандай системалар менен бул акча кылган биз бүт ачыктап беребиз. Бизди ушул состоянияга алып келип коюшту. Биз мындай, неге булар мынчалык туугандарым өтөт деген да сөз болушу мүмкүн. Бирок бизди ушул акыбалга алып келип таштап коюшту. Бизди тепчелеп коюшту, мындай айтканда. Биз буларга окшоп коррупционер болуп, коррупция жол менен же мамлекеттик казынага кол салып, же бир уурулук жол менен акча топтогон жокпуз биз. Пешенеттер, канча ден соолук кетти иним экөөбүздүн. Ден соолугубузду кетирип туруп акча топтодук. Келип бияка эми иш баштасак, Кыргызстан өзүбүздүн мамлекетибизге келип иш баштасак, ишти баштап эми тиричилик уланып баштаганда акчабызды алып эле кетип калган бизге өтө мындай айтканда, орусча айтканда өтө обидно болуп атат да. Обидно болуп атат. Же биз Сактан Келдибаев айыл өкмөтү болуп, анан ошондой карьерлерди ачып, жерди чукул эле таштарды сатып, укмуштуудай андай состоянияда эмеспиз, байып. Мындайча айтканда, буларга асмандан түшүп атат. Же Сагындык Келдибаевдей болуп, Красноярский крайда Россия Федерациясына тактап кетейин. Ошол жерде мына Дордой сыяктуу бир чоң оптовый базар бар. Ал жерде элдер баары сууукта турат. Сибирь ал жак 30-40 градуста турат. Ошол жерде кыргыздардын канын соруп, мындайча айтайын, канын соруп, гарантия деген сөздү ойлоп таап алып, кыргыздардын үстүнөн доля алып турган мындай. Бул депутатпы? Депутат. Ошентип алып туруп, экс-депутат. Оңой жол менен, мен эмне айткым келип атат бул менен? Оңой жол менен булар акчаны табып, буларга азыр мындай оңой эле нерсе көрүнүп атат да. Булар мындайча айтканда воздухтан акча тапкандай болуп калып атат да. А биз мына бир турган инимдей болуп, пешенеттер, ден соолукту кетирип, таңкы 6-дан кечки саат 7-8ге чейин эшикте туруп, суукта ден соолугубузду кетирип, 10 жыл мээнет кылып, орустардын ур токмогуна кабылган күндөр болду. Ал жакта мигрант болуп, ал жакта мусафир болуп иштеп келген. Бир тиын кулатышпайбы булар? Сагындык Келдибаевдин да ошо Красноярскийде иштеген деле, азыр деле иштеп жаткан эски баягы адамдар, ошол жакта мекендештер билет экен да анда. Билет. Биз мына жакында Красноярскийге барып туруп, иликтөө жүргүзүп келейин деп атабыз бизчи. Барып ошол жерде базарда иштеп аткан, азыркы күндө иштеп аткан барып интервью алып келебиз. Алдагы буюрса пландап атабыз. Анан мында визага дагы чуркап атабыз. Визага барып, Америка Кошмо Штатына барып туруп, Америка элчилигине, AQShnын элчилигине кайрылдык. Ал жакка кайрылуу жасап атабыз, ал жакка кайрылуу жасадык, МИДке кайрылып атабыз. Ушуларды ушу депортация кылып, бул жакка кайтарып алып келиш керек да. Ошонун үстүнөн азыр биз адвокаттарыбыз менен кошо катуу иштеп жатабыз азыр. Эдил Касенов аттуу дагы жарандык активист, биякта иштеп жүргөн мыкты байкелерибиз бар. Алар дагы ошол социалдык тармактардан чыгып, ошо Кыргыз элин биякта алдап, Америкага качып кеткендер боюнча иш алып баратыптыр. Алар да ушу сиздердин иштерди жасап жөнөтсөңүздөр, болушунча таратканга аракет кылабыз дейт. Анан айтып кетсеңиз, Сагындык Келдибаев Америка Кошмо Штаттарынын кайсы шаарында, кайсы жеринде тиричилик кылып атат азыр? Чикаго шаарында. Эмне иш менен алектенип атат? Ошону трак деп коет экен ал жакта, мына грузоперевозка боюнча. Бизче айтканда мына фуралар деп коебу, ошол грузоперевозка менен ошол жакта трактарын арендага берип, иш жүргүзүп келет экен азыр. Азыркы учурда? Азыркы учурда ошол жакта жыргап, ойноп жашап жүрөт да, мындайча айткандачы. Биздин дос чарларыбыз бар, тааныштарыбыз бар, көрүлүп жүрүшөт ошол жакта. Булар келбейбиз деп болду дейби. Келбейбиз деп айтып атат. Мына кече даже менде тастык жолчу аудиозапистер дагы бар. Келбейбиз деп, мен ушул жакта болду, мен калам, мен барбайм. Мен араптардын мүрзөсүнө бизди коюп коет. Биз араптардын мүрзөсүнө уже аялын айтып атат да, Гүлжамал Таштанова экөөбүз жер сүйлөшүп койдук. Ушул жакка биз сөгүз калат. Сөгүз жакта калат деп, ошентип аудиозапис жөнөтүп коюптур. Мына кече жакында атасы өтүп кетти. Атасы өтүп, тажасы болду. Бул мындайча айтканда уулдардын эң аксакалы. Уулдардан бул эң аксакалы да. Бул келген жок. Биз үмүт жаралды эле. Мындай ошого келсе керек эми, эркек башында бир намыс деген болуш керек го. Келсе керек деп биз ошодон кача кичине үмүттөнсөк, келген жок. Жакында 40 өттү, келген жок. Бул атасынын тажасына келбей, топурак салбай койду деген бул эркек адам үчүн тем более бул өтө билбейм, акылга сыйбаган нерсе деп биз ойлойбуз. Анан эми ошол мекендештерге да бир кайрылууңар барбы? Мына бийлик өкүлдөрүнө кайрылыңыздар. Эми ошол Америкадагы мекендештерге да бир кайрылып койсоңуздар. Америкадагы мекендештер кайрылып өтөлүк.
урматтуу ушу Америкадагы биздин мекендештер, кыргыз элим, журтум. Ушул Келдибаев Сагындык экс-депутат. Мына сүрөттөрүнөн да көрүп таанып алыңыздар. Келдибаев Сыймык баласы. Ушул экөөнү өтө булар коомго кооптуу адамдар. Булардан этият болуңуздар. Бизнес чөйрөсүндөгү кандайдыр бир жолдор менен бир чогуу иш кылып калсаңыздар, азыртадан алыстаңыздар. Мындай адамдар булар сыртынан билдиришпейт. Күлүп, чайнап, любой адамдын ичи коюна кирип алдап кетишет буларчы. Эртең сиздер да күйүп калбаңыздар. Ошол Чикагога барып да кыргыз элин какшатып туруп, булар дагы дальше башка мамлекеттерге качып кетиши мүмкүн да буларчы. Булар кооптуу адамдар коомго. Бул этият болуңуздар. Бизге окшоп күйүп калбаңыздар. Пешенеттен мештен ачсаңыздарды күйүп алдырып, бизге окшоп мынтип отуруп калбаңыздар. Кыргыз эл, мен сизден суранат элем. Анан дагы бир жолу Камчыбек Кыдыршаевичке, УКМК төрагасына биз кайрылуу жасайбыз. Камчыбек Кыдыршаевич, ушул сизден үмүтүбүз чоң. Сизден үмүтүбүз чоң. Ушул ишибизди өз контролуңузга алып, аягына чыгып бересиз деп биз ишенебиз. Приёмуңузга алсаңыз, биз аябай сүйүнмөкпүз. Дагы айтып кете турган нерселер көп. Сиздин алдыңызга барып төкпөй чачпай айтып бере турган документтер, далилдер бар. Далилдер, видеозапись, аудиозапись, видео материалдар бүт бар. Бардыгы бар. Но бажы кызматкери Манияз Келдибаевдин үстүнөн дагы аябай көп маалыматтар бар бизде. Төкпөй чачпай айтып беребиз. Эси майнап чыкпаса, экинчи чыгарылышта, экинчи бөлүмүндө бүт ачыкка коюп беребиз. Бардыгын, бүт бардыгын ачыкка коюп беребиз. Камчыбек Кыдыршаевич, сизге ишенебиз. Сизде адам келип ушундай жакшы иштер жасап атканына биз аябай кубанычтабыз. Бизде үмүт жаралып калды. Бизге сизге ишенебиз, бизди кабыл алып коюшуңузду суранат элек, өтүнөт элек. Урматтуу көрүүчүлөр, бул маектин биринчи бөлүгү болду. Ири алдамчылык боюнча маектин биринчи бөлүгү. Ал эми экинчи бөлүгүндө биздин урматтуу коноктор келип айтып берип турган жабырлануучулар жеринде баарын көрсөтүп ачыктап беребиз деп өздөрү айтып кетишти. Экинчи тарап болгон Сактан Келдибаев, Манияз Келдибаевден, ошондой эле башкы прокуратуранын өкүлү Жахангир Ботобаевдин чындыктарыбыз бар. Биз да чыгабыз десе, биздин студия ачык ар дайым. Алар да чагылдырып, алар да чаап бергенге даярбыз. Ушу менен бул иш токтоп калбайт. Экинчи бөлүгүн дагы биз жакшылап иликтеп бергенге болгон аракет күчүбүздү жумшайбыз. Урматтуу коноктор, ушундай тартынбай келип ачыктап бергениңиздерге рахмат. Бул биздин маектин иликтөөнүн биринчи бөлүгү болду. Кийинки бөлүгүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.